Чүй облусунун Ала Мүнүн районуна караштуу Васильевка виноградный айылдары Борборубуздан 30 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бирок бул жерде республиканын эң алыскы айылдарынан кем эмес көйгөйлөр бар. Биринчи кезекте тургундарды сапаттуу медициналык жардамдын жоктугу тынчсыздандырат. Амбулатория жана төрөт үйлөрү жок дешет алар. Кыргызстан партиясынын талапкеринин айтымында жергиликтүү мектептерде дагы бир канча көйгөйлөр бар. Аймакта эл көп. Бир мындай участковая больница куруп берсеңер, салып берсеңер, мамлекет тарабынан штаты гинекологов открыть, то есть какие-то родильные палаты открыть деп ушундай көйгөйлүү вопросторду берип атышат. Белгилей кетсек, бул айылдарда кыргыздар, тажиктер, өзбектер, казактар, орустар, лезгиндер, даргиндер жана башка көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Акыркы 20 жылда Тажикстандагы этникалык кыргыздар ушул аймакка көчүп келип, калктын саны көбөйгөн. Көптөгөн жылдар бою алар жарандык жана өздүк документтерди алууда кыйынчылыктарга дуушар болгон. Кыргызстан партиясынын колдоп атканыбыздын себеби жанагы Абдыкалык Махмарунов деген врач, биздин доктор, өзү да аябай ушул эмеге татыктуу болуп калды азыр. Билими да, анан иш деген иши да бардыгын биз мындай таразыга салып көрдүк. Ушунчалык кадр бизде чыга элек болчу. 22 сентябрда Васильевка айылынын тургундары менен Кыргызстан партиясынын лидери жолукту. Врачтардын айлык акысын жогорулатуу эл үчүн программасынын маанилүү бөлүгү. Мындан тышкары Кыргызстан биринчи кезекте өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө багытталган кадамдарды жасайт. Ошондой эле лидер Кыргызстан партиясынын катарында тажрыйбалуу саясатчылардан тышкары өз күчү менен ишканаларды ачып, 5000ден ашуун жарандарды жумуш менен камсыз кылган ишкерлер бар экендигин баса белгиледи. Бирок бир дагы партия биздей болуп жумуш орун түзгөн жок. Кыргызстан партиясы мына Чүй областында эле жок эле дегенде 5000 жумуш орун түздү. 5000 жумуш орун деген бул 5000 үй бүлө Россияга, Казакстанга барып жумуш издебей, мына өз жеринде эмгектенип үй бүлөсү багып келатат. Мамлекетибизди өнүктүргөнгө, экономиканы көтөргөнгө, элибиздин татыктуу жашоосун көтөргөнгө барлык мүмкүнчүлүктөр бар. Аны биз сөзүбүздү беребиз, болгон аракетибизди, күчүбүздү, билимибизди аябайбыз. Андан кийин Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкерлердин жолугушуулары Чүй облусунун Москва районунда уланды.